Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ал Арча жаратылыш сейил багына барышты. Анда тартылган видеону Ал Арчанын администрациясы социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Белгиленгендей, аларды президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев коштоп жүргөн. Кечээ 6 майда Садыр Жапаров Ал Арчада эс алып жүргөн жарандар менен жолугушуп, айрымдары менен сүрөткө түшүп, суроолоруна жооп бергени маалымдалган. Пакистан менен Индиянын чек ара аймактарында кырдаалдын курчушуна жана ракета соккуларын кошо камтыган аскердик аракеттер тууралуу кабарларга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги жарандарга абал турукташмайынча аталган мамлекеттерге баруудан карманууну сунуштады. Пакистанда же Индияда жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына өзгөчө этияттык чараларын көрүү жана жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн так аткаруу сунушталат. Пакистан авиация органдарынын маалыматына ылайык Исламабад шаарындагы эл аралык аэропорт убактылуу бардык каттамдар үчүн жабылган. Пакистан жарандык авиация башкармалыгы кырдаал турукташкандан кийин аба каттамдары кайра жандандарын билдирген деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаал же шашылыш жагдайлар пайда болгон учурда жарандар Кыргыз Республикасынын төмөнкү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө тез арада кайрылууга тийиш. Кыргыз Республикасынын Индия Республикасындагы элчилигинин ыкчам байланыш телефону +91 95 99 92 17 79. Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасынын элчилигинин ыкчам байланыш телефону +92 330 371 77 71. Индия Пакистанга сокку урду. Индия Синдур операциясы башталганын, Пакистандын 9 жерине чабуул жасалганын айтты. Анын кесепетинен Пакистан армиясынан 8 киши каза таап, 35 жаракат алды. Индия тарап Исламабадтын ой келди аткылоосунан 3 киши көз жумганын билдирди. Пакистан каалаган учурда жооп кылып чабуул коерун. Индиянын ойлонулбаган кадамы өзөктүк куралы бар эки мамлекетти чоң жаңжалга жакындатканын белгиледи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастамбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4 степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого Чине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 19 14 30 деп Дастамбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастамбек А деп чыгат. Супер KG порталы бул жолу Ордол Ош шаарынан репортаж даярдады. Анда айтылуу майда манты базарынан көп жылдан бери бул даамды даярдап саткан сатуучуларды кепке тарттык. 26 жылдан бери майда манты сатып иштейм. Үйдө кыздар келиндерим мантыны даярдоого жардам беришет. Саат 9га базарга чыгып калабыз. Бул майда манты Оштун негизги тамактарынын бири десек болот, дейт сатуучулардын бири. Ал эми 30 жылдан бери базарда майда манты сатып иштеген Дилабзо айым бул даамды мурун апасы да саткан айтып өттү. 8 бир тууган ушул жерде соода кылчубуз. Азыр үчөөбүз калдык. Күндө кыздарым 4-5 жолу майда манты алып келип беришет. Өзүм соода кыла берем. Кудайга шүгүр, ушунун аркасынан 2 кызымды турмушка узаттым, дейт ал. Репортажда толугу менен порталдын YouTube каналынан көрүңүз. Бишкек-Нарын Торгар-Тунаа жолунун 19-чакырымында жүк ташыган Mercedes-Benz Sprinter автоунаасы менен жүргүнчү ташыган Mercedes-Benz Sprinter унаалары сүзүштү. Анын кесепетинен 15 адам, анын ичинде 3 жаш бала жаракат алганын 7 майда Бишкек ШИБИ билдирди. Милиция кабарлагандай, кырсык 5 майда саат 18:30 чамасында болгон. Бардык жабыркагандар аймактык ооруканаларга жаткырылган. Бул факт Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам иликтөө бөлүмүндө катталып, бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Ал эми автоунаалар айып аянтчасына киргизилген.
YouTube блогер Ақтілек Орозбек улут аралык кастыкты козутууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 15 апрелде интернетте жүргүзүлгөн мониторингде Ақтілек Орозбеков аттуу YouTube каналы аркылуу улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы таратылып жаткандыгы аныкталып, бул баракчанын кайрылуусу текшерүүгө алынып, соттук экспертизага жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгында ылайык жогорудагы YouTube каналда улуттар аралык кастыкты козутууну пропагандалоо белгилери камтылгандыгы тастыкталып, Кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөөдө АО аттуу жаран 50ден ашык мекемени өзүнүн билемдик менен текшерүүгө алып, бир тараптуу жыйынтык чыгарып, улуттар аралык кастыкты козутуу белгилеринин негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүлүп келгендиги аныкталган. Ошондой эле ал жарандын буга чейин да массалык башаламандык фактысы боюнча соттолгондугу бар экени такталган, деп жазылат анда. Кечээ 6-майда 30 жаштагы шектүү АО кармалуу убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары уланууда. 7 май 2025 жыл Каракөл. Ушул машина өрттөнүп кетти, полностью уже калбады эчтемке. Пожарный, МЧС эч ким жок, чалдык. Уже 1 сааттай болуп калды. Жолдун баары пробка. Жол жабык. Социалдык тармактарда Манас аэропортуна бара жаткан жолдо катталган жол кырсыктын видеосу тарады. Видеодон унаанын жолдун четине чыгып, оодарылып калганын көрүүгө болот. Видеонун автору унаа катуу ылдамдыкта бара жатканын айтат. Жаракат алган жарандын жерде жатканын да көрүүгө болот. Милиция азырынча маалымат бере элек. Спецназ Баткендеги чегарачыны кармады. Максат чегара заставасынын кызматкери Тажикстанга ааткерчилик менен бодомал өткөргөндөргө крыша болуп берүүгө шектелүүдө. УКМК чегарачы 100 000 сом алып жаткан жеринен кармалганын билдирди. Мындай сумманы ай сайын алып тургандыгы жана анын жетекчилигинин да тымызын иштен кабары болгондугу айтылды. Президент Садыр Жапаров Индия менен Пакистандын чегарасындагы кырдаалдын курушушуна байланыштуу билдирүү жасады. Бул тууралуу өлкө башчынын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон дос өлкөлөрүбүз Индия менен Пакистандын ортосундагы чыңалуунун күчөшүнө байланыштуу терең тынчсыздануубузду билдиребиз. Эки тараптын максималдуу сабырдуулукка, чыр-чатактын мындан ары күчөшүнө жол бербөөгө жана тынчтык жолу менен чечүү үчүн сүйлөшүүлөргө кайтууга чакырабыз. Кыргыз Республикасы дайыма стабилдүүлүктү, коопсуздук жана эл аралык укуктук урматтоону жактайт, деп жазды өлкө башчы. Белгилей кетсек, кечээ 6 майда Индия Синдур аттуу атайын аскердик операциясын баштап, Пакистан көзөмөлдөгөн Кашмир аймагында бир катар объекттерге сокку жасаганын кабарланды.